5 май Конституция күнү. Сөздөрдү кайталагыла, сөз айкаштарын түзгүлө. Башкаруу, мыйзам, негизги, өлкө. Ушул сөздөр менен сөз айкаштарын түзөбүз. Башкаруу, мамлекетти башкаруу, же болбосо өлкөнү башкаруу. Мисалы үчүн биздин мамлекетти президент башкарат. Мыйзам, негизги мыйзам, же болбосо баш мыйзам. Негизги, негизги милдет. Өлкө, эгемендүү өлкө. Текстти конт коюп угабыз. Ата, Конституция деген эмне? Конституция өлкөнүн негизги мыйзамы. Мыйзам деген эмне? Ал элдин жашоосунун негизги эрежелери. Анда өлкөнүн башкаруу органдары, мамлекеттик органдар жана элдердин укуктары жазылган. Мисалы, ар бир адамдын билим алууга, ооруп калса дарыланууга, каалаган кесипти тандап алууга укугу бар. Түшүндүм, биздин өлкөдө Конституция 5 майда кабыл алынган экен да. Демек 1993-жылы 5 майда Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. Ошондон бери биз 5 майды Конституция күнү деп белгилейбиз. Сүйлөмдөрдү толуктогула. Бул жердеги боштуктарга тиешелүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктап окуйбуз. Кыргызстан тоолуу өлкө. Менин негизги милдетим окуу. Ар бир адамдын укугу мыйзамда жазылган. Мамлекетти президент башкарат. Өз укугуңду билесиңби? Мамлекеттин символдорун атагыла. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары бул герб, желек жана гимн.